Аттарын деле атасы коюп кетти. Биринчи балам кыз төрөлдү. Анын аты Садия койдум. Экинчиси балам. Балама күйөөм Юсуф деп койду. Анан үчүнчүсү Афруза. Төртүнчүсү Рабия болду. Булар аябай өздөрү мындай башкача болот экен да. Бирөөсү ыйласа, анан экинчиси деле ыйлайт. Бул экөө балдарым чоң да. Чоң төрөлдү. Анан экөө жакын окшойт. Сезимдери өтө күчтүү. Бул экөө болсо кичинекейим, 1,5 килограммдан да. Бул экөө анан неме болду окшойт. Бул экөө сезимин жакшы сезет да. Ыйлаганда деле, көтөрсөм деле сразу сезет. Ошондой экен. Бирок төртөө тең ыйлабайт. Жакшы Кудайга шүгүр айтам, ыйлабайт антип. Мындай. Жолдошум сүйүнүп атат. Күндө көргүсү келип балдарын. Өзү деле башкача сезимин айтып, башкача болот экен биринчи балам деп. Биринчи төрөттө эле төртөөнү төрөп бердиң, рахмат сага деп. Көп жолу айтты, сүйүндү. Кыйналганым жок. Карашып, врачтар деле, апам деле бүт жардамын берип атат. Өзүм деле жакшы болуп калдым. Аябай сүйүнүп атам. Өзүм карап, балдарым колума алып, кармап атканыма шүгүр айтам. Жакшы баары. Мен төрөткөн Адамбаева Жазгүл эжеге чоң өзүмдүн ыраазычылыгымды айтып кетем. Кесире менен төрөдүм да мен 33 жумасында. Ошон үчүн аябай сүйүндүм, балдарым жакшы экен. Балдарың жакшы деп айткандан кийин өтө сүйүнүп кеттим. Ошон үчүн чоң рахматымды айтам. Анан Мунир эжеге деле чоң өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Карап, балдарымды жакшы карап берди, азыр деле карап атат. Мени карап аткан өзүмдүн гинекологум Рана эжеге деле чоң рахматымды айтам. Өзүм жакшы алып, балдарыма колума карматты. Рахматымды айтып калдым. Биринчи жолу төрөп атам, бирок 4 жыл күттүм да. Сезимдер өтө башкача экен. Мындай сөз менен айта албайм. Бирок жакшы.